Сокулук районунун Фрунзе айыл өкмөтүнө караштуу 2 айыл өкмөттө 446 гектар жер 2000 жана 2003 жылдары Айыл чарба академиясына караштуу асыл тукум өндүрүү чарбасына белгисиз мөөнөткө берилип кеткен экен. Бирок ошол кезде ал чарбада бардыгы болуп 2000 тегерегинде уй бар болчу. Ушул жерлерден түшкөн тоюттардын баары жана каражаттын баары ошол уйларга жумшалчу дешет жергиликтүү тургундар. Ушул таптоосу ал чарбада болгон 15 тегерегинде уй калды. Ал эми айыл өкмөтүндөгүлөр болсо ошол кезде берилип кеткен 446 гектар жерди кайрадан өздөрүнүн карамагына өткөрүп алууну көздөшөт. Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Үсейинова дыйканчылык жерлерди пайдаланууда коррупциялык фактынын аныктаганын белгилейт. Айтымында илимий изилдөөлөр жүрөт делген айдоо аянттары көп жылдан бери ижарага берилип келет. 1 гектары 12 000 сомдон берилип жаткандыгын тастыктаган депутат айым бул боюнча ижарачынын укук коргоо органдарына жазып берген түшүнүк катын жүйө келтирет. Учебно-опытный хозяйствоны 46 гектар элет агрохолдинг деген ошо мекемеге берилип аткан жеринен жанагы кызылчаны касып аткан жеринен келип калдык. Анан ким эле кастырып атат эме дегенден кийин эле ошо элет агрохолдингдин директоруна Акназаров, ал деле Скрябинада иштейт. Заинтересован адам. ГКМБ мен прокуратурага объяснительный жазып берген 15 000 сомдон ижарага субарендага эмеге учебно-опытный хозяйстводан алып атам деп. Максатсыз пайдаланып жатат деген жүйө менен сотко арызданышкан жергиликтүү тургундар менен экинчи тарап агрардык университеттин сот иштери 3 жылдан бери аягына чыкпай келет. Ижарага берилип, кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетип жаткан каражат айыл өкмөттүн бюджетине түшсө, айылдын инфратүзүмү бир топ оңолот эле дешет. Биринчи сот тутканбыз, 2 сот тутулуп калдык. Сотко барсак, ошо жердегилер эле кишилер айтат, биз эми тааныбайбыз да, жашпыз. Ошо Нургазиевдин баласы ГКМБде иштейт экен. Ошонун тааныштары көп, чоң кишинин тааныштары чоң. Биз кичинекей эле кишибиз, сотко барабыз, бьемся, ар бир эшикке тыкылдатып урабыз, жардам эч тийбей атат. Уже 4 жыл болду соттошуп атканыбызга. Эч бир да пайдасы тийбей атат. Бизге жардам керек, биздин айылгачы. Аты аталып жаткан Нурспек Нургазиев болсо учурда Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору. Талашка түшкөн жер кезегинде өкмөттүн токтому менен асыл тукум жана үрөндү өнүктүрүү үчүн бөлүнгөндүгүн айтып, бирок алардын бири дагы кошумча ижарага берилбейт деп ишендирет. Арендага берилген фактылар боюнча мен директорго бүгүн айттым, сен өзүң башың менен жооп бересиң. Арендага бергенге акың жок эч кандай. Мурунда соттун чечими бар. Бул айтат, мына могу келишимдин негизинде гана биз совместно иштеп атабыз, арендага 1 гектар берген жокмун деп. Биз ал университет сырткары юридический лицо болгондо эгерде фактысы болсо, анда директор сөзсүз түрдө ал кандай мыйзам бузса, ал өз сөзсүз жооп бериш керек. Анткени менен Сокулук райондук прокуратурасы изилдөөгө берилген айдоо жерлер ижарага берилип жаткандыгы тууралуу факт аныкталган жана бул боюнча сотко кайрылууга сунуштама берилгендигин айтат. 2016 жылы ошо учебно-опытный хозяйство аграрный академиянын эмесинде болгон эмеде бул мамлекеттин жери болот, как эме госплан эме. Анан кийин азыр ошо убакта 2016 жылы ошо элет агрохолдингге субарендага берип койгон экен. Об управлении земельным сельскохозяйственным назначения деген эме бар, закон бар. Закондун 13 статьясына карата именно ошо мамлекеттик жерлер кайра субарендага берилбеш керек да. Мыйзамсыз иштерге бөгөт коюу максатында Сокулук райондук администрация башчысы Аманкан Кенжебаев Фрунзе айыл өкмөтүнө караштуу чарбалык объектилерди текшерип чыккан. Анда илимий изилдөөлөр жүргүзүлбөй жана документте көрсөтүлгөн асыл тукум малдар дагы жок экендиги тастыкталган. Мен Учкосту өзүм барып көрүп келдим. Бүгүнкү күндө Учкостун билгерки ошол институттагы аграрный университет айтайын, Учкостун бүгүнкү күндө гараждар деле иштеген жок. Баягы илгерки салынган общежитиялардын баары бүгүнкү күндө иштебей турат. 2 общежитиясы пустой. Болгону бир 100дөй гана малы калыптыр, ошонун бир 70 малanya экен, 30тай гана уyu калыптыр. Мен бүгүнкү күндө билем бул жерлерге эгилип атканы. Болгону бул жерге арпа эгилет, жүгөрү эгилет. Андан чыкары арпа, буудай ушулар эле болот. Экспериментальный чыгарган эчтеке жок. Эми тиешелүү органдар бул ишке мыйзамдын чегинде баасын берет деп үмүт кылган жергиликтүү тургундар Фрунзе айыл аймагындагы мыйзамсыз болуп жаткан иштерге бөгөт коюлса дешет. Анткени алар белгилешкендей айыл карамагында трансформациядан өтө элек жерлерге үйлөрдү салуу жана бир кездерде берилген гранттарды максатсыз пайдаланылгандыгы тууралуу, ошондой эле мыйзамсыз жеке менчикке сатылып кеткен бир катар объектилер тууралуу бир топ фактылар камтылган документтердин топтому бар. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.